болууга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын албетте укугу бар. Алардын да өздөрүнүн көйгөйү бар. Алар да өз мүдөөсүн, өзүнүн иш пландарын алып чыкканга ар бир адам укуктуу. Майыптуулугу боюнча биз майып адамдарды коомдон өгөйлөбөшүбүз керек. Эгерде алардын билими, акылы жеткиликтүү эле болсо, алар албетте жогорку кеңеште, ошол эле учурда жергиликтүү кеңештерде эл өкүлү катары кызмат кылса болот. Негедир ошо майыптуулугу бар адамдар алардан бир жакшы идеялар, социалдык маселелерди чечүүгө алардын аракети аябай жакшы болот да. Мне кажется, они не то чтобы могут, они должны быть депутатами, так как они представители с людьми слов, и как они должны как бы курировать свои интересы в жалобе, конечно, на всяких законопроектах. Так как если этого не будут делать эти люди, то, мне кажется, с их стороны зрения этого делать никто не сможет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мындай жөн 12 мүчөсү толук адамдарга караганда жакшы окуп атышат, баштары жакшы иштейт, илимди жакшы алышат. То есть өзүнүн ден соолугун кадырбаган билишет. Менин оюмча болот, туура. Да, они могут, но какой-то процент, но не большинство из них.